азыркы учурда чын эле баардык адамдарга мындай актуалдуу суроо болду. Азыркы учурда балдар гана эмес, чоң адамдар деле ошол телефон менен алек болуп турабыз. Эң биринчиден эмне үчүн бала телефонду алат? Азыркы учурда, азыркы биздин муунду Z мууну деп коет. Буларды жанагы рождаются с кнопкой на пальце деп коет да. Булар техниканы жакшы билет. Булардын мээси бир аз башкачараак болот. Маалыматты бат-баттан кабыл алышат. Ошол эле кезде өзүнүн жашоосун жанагындай мобилдик телефону жок, мындай элестете албайт экен да. Эмне үчүн ар бир баланын күнүмдүк график болуш керек да. Эртең менен турганда эмне кылат, түштө эмне кылат, кечке маал эмне кылат. Эмне үчүн бала телефонду алат, эмне үчүн жанагынтип кызыгып ойноп кетет, анткени башка кыла турган нерсеси жок. Эгер биз баланын күнүн толуктап койсок, бул учурда тамак ичебиз, анан кийин сен барып буну кыласың, анан китеп окуйбуз, андан көз чогуу ойнойбуз, анан сүрөт тартабыз деп кандайдыр бир мындай иш аракет менен жашоосун толуктап койсок, анда телефонго убактысы деле жок болуп калат экен да. Анан кийинки учурда бизге да өзүбүз дагы мындай бирдемени кыларда берип коет экенбиз. Анан кийин биз айтабыз балдарга телефонду албагыла деп, өзүбүз телефон менен отурабыз да. Бул биздин үлгүбүз да. Эгер балам телефонду албасын десек, эң биринчиден өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Эгер баламды туура тарбиялайм десек, эң биринчиден ата-эне өзүн тарбиялап башташ керек экен да. Эрежени бизге ушундай балдарды алып келгенде, эрежени балдар сактайт, бирок ата-энеси кээде сактай албай калат да. Ошондуктан эң биринчиден бул системалык иш болуш керек. Ата-энесине дагы ошондой эле эреже, баласына да ошондой эле эреже. Анан бала деген азыркы учурда жашоо менен таанышып турган кезде дагы көптөгөн нерсе кызыктуу болот. Ошол эле спорт менен машыктырсаңыз болот, ошол эле китеп менен кызыктырсаңыз болот, ошол эле телефонду бергенде дагы эмнени ойнойт, кандайдыр бир башка кызыктуу нерселерди көрсөтсөк болот да. Анткени бала 8 жашка чейин, 9 жашка чейин жанагындай критиканы билбейт, кайсыл реальность, кайсыл мындай жанагындай виртуалдуу жашоо экенин түшүнбөй калат экен да, же жомоктогудай эле жашай берет экен. Ошондуктан эң биринчиден балага бардык нерсени түшүндүрүп берсек, жашоосун кызыктуураак кылсак, анан график түзүп берсек, жана күн тартип болуш керек экен да. Ошондой кылганда балага дагы телефонду мындай тамырдан эле бербей койгон дагы болбойт. Атайын убакытты бөлүп коюп, башында оор болот. Бирок ошол нерсени чыдап, жана биз айтып кеткендей эле 21 күндүн ичинде адат калыптанып калат экен. Ошол 2 жума чыдаганга балдарга 14 күн, 15 күн жетиштүү болот да. Эгер ошого чыдап, ошол графикти туура колдонгондо бала деле көптөгөн убактысын бөлбөй калат экен. Анан эгер жанагындай терең изилдесек, эмне үчүн ойнойт, кайсыл учурларда ойнойт, кандай оюндарды ойнойт, ошол оюн ойнотканда кандай сезимдери болот, өзүн кандай сезет деп баардык нерсени изилдөө зарыл да.